Так. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Саламатсыздар биздин эфирдин катышуучулары, биздин YouTube каналды көрүп жаткан мекендештер, подписчиктер. Баарыңыздарды саламатсыздарбы? Бүгүн кезектеги суроо жоопту эфирди кылмакчыбыз. Бизде албетте суроолорго жооп берип турган юрист, укук коргоочу Милан Токтолбеков байкебиз, ошондой эле биздин Telegram каналдын катышуучулары суроо берип турган. Анан бизди YouTube'дан көрүп жаткан мекендештерге айта кетерим, биринчи комментарийде закрепте ссылка турат. Ошол ссылка аркылуу биздин программага кошулуп, дал ушундай эфирге катышып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Жана ошол ссылканы башка группаларга таратып коюңуздар. Баардыгы суроосу балдар келип бизде түз эфирде суроосуна жооп алса болот. Анда эмесе биринчи суроого өтсөк, Нурик деген биздин мекендешибиз суроосун суроо берем деп жазылды эле. Нурик, сурооңузду бериңиз. Assalamu alaikum. Birazdan gün versem bolol. Макул. Сурооңор жокса Айбек. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Меники суроо мына сиз айтып аткан 18 боюнча да ушул тема көп обсуждение болуп атат. Мисалы мен өзүм лично башыман өттү, ошол 18 менен мен 2022 штраф алдым, 5000 БГУР менен границага чыгып, ошол соттун айтышуу менен эле мен дагы ошол эл катары эле границага чыгып келдим. Ал 2022 болуп атат бул ситуация, 2022 декабрда получается. Декабрь менен чыгып келдим, 3 айлык пропискага койдум, 3 ай как положено жүрдүм. 3 ай өткөндөн кийин 3 айлык регистрациямы на основе трудового договора мен продление кылдым. Аны продление кылгандан кийин мен 2023 аягында декабрда мен ошол эле регистрациямы дальше трудовой договор менен продление кылдым. Ошондо кандай болот? 18 менен сиз выдворение алгансызбы? Ооба, алгам. Эми выдворение ал мындай да туугандар, ушул жерде кичине баягы Кыргызстандын тургундарына кичине жаңылыштык болуп атат. 18 менен выдворение алганда бул выдворение сразу эле тигилеги МВДнын базасына түшө калбайт. Бул соттун решениясы да. Соттун решениясы 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. 10 күндүн ичинде күчүнө киргенден кийин ошол эки приговорду булар канцелярияга жөнөтүшөт. Канцелярия бурекин бекитиш керек. Андан кийин бир нече убакыттан кийин гана бул баардык баягы ички иштер органдарынын жанагы чек ара кызматынын базаларына жөнөтүлөт. Ошол ушундай в отношении такого-то гражданина Кыргызской республики вынесено решение об административном выдворении депчи. Аны өткөндөгү көрсөтүүлөрдө да айткан, бул административный выдворение обязательно 5 жылга жабылат да граница. Анан эми 18.8 деген статьянын бир нече пункттары бар. 3.1 деген көп пункттары бар. Булар боюнча кээде соттор обязательно там выдворение кабыл алышат. Кээлерин жөн эле штраф жазып коюшат. Ал жерде жазылган эмес. Бирок закондо ушундай көрсөтүлгөн. Эгерде Санкт-Петербург жана Москва шаарлары бул города федерального значения деп коет да. Федералдык теңдиктеги шаарлар бул шаарларда ошондой жерде регистрациясы жок кармалса с административным выдворением. То есть бул на усмотрение суда, соттун кароосуна жараша болот да. Сот кааласа жөн эле штраф менен чыгарып коюшу мүмкүн. Сот кааласа административный выдворенияны кошуп коюшу да мүмкүн. Ошондуктан может быть сиздин ишиңизде административный выдворение болгон эмес. Эгер болгон күндө дагы азыр анда ал МВДнын базасына түшө элек. МВДнын базасына түшсө андан ошондон кийин гана анан сиздин запретиңиз жабат да. Бирок ошондо деле эсти МВДнын базасына түшпөгөн ошондо ортодо 1 жыл өтүп кетип атпайбы? Мен андан бери 3 айлык регистрацияга коюп атам. И плюс 3 айлык регистрациямды 9 айга дагы узартып атам. Эми дагы бир жолу айтам, ал эгерде выдворение алган болсоңуз, мен приговоруңузду көргөн жокмун да. Ошон үчүн айтып атам. Мен дагы потому что мен через госуслуга
штрафты төлөгөн да. Мага госуслугага задолженность болуп чыгып калган, госуслуга чыкканда ошо штрафты төлөгөн. Ну, значит, анда административное выдворение может быть сизге применять этилген эмес. Редко болот ошондой случай. Что Өтө редко болот. Граждандарга колдонбой эле коет. Хорошо, түшүндүм, рахмат. Так, мир сурай бере тургандар бар, колдорду көтөргүлө. Кнопканы бассаңыздар. Анан кийин силерге микрофон жандырам. И дальше суроолорду бере бересиздер. Так, мир деген мекендешти колдо көтөргүлө. Пока азыр может микрофонду жакпай атабы, билбей атабы. Билем, андай болсо там комментарийдагы суроолорду бере берейин. Комментарийдагы суроолорду берейин анда. Бүгүн видео чыгарды Мирлан байке. Көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Телеграм каналда. Бир аял, орус аял мас болуп, бир Бургер Кингде иштеген бир кыргыз кызга жанагы таштанып атат да. Көрдүм. Ошол неме боюнча буларга кандай десем чара болобу же бул жерде күнөө биздин тарапта же атын айтып коюш керек беле, кандай фамилиясын айтыш керек беле, сөзсүз кандай. Эми бирекиченде тигиреки аялдын баягы конфликттин башын көргөн жокпуз да биз. Конфликттин башы эмнеден болду да? Конфликттин башын көрүш керек. Конфликттин башында эгерде биз тараптан кеткен болсо, эми эч кандай ал жерде оорчулукту деле көргөн жокмун, бири-бирине кол салган жок, просто тигиреки адам өзүн алдырып атат да. Бир чети ушул эки видеону пайдаланып, ушул эки биздин кыргыз жараны ушул атуулдун аракеттерине, бул мелкий хулиганство деген статьяга туура келет. Кыйкырып өкүрүп давить этип аткандыгына байланыштуу бул кыргыз кыз тигирекиге заявление жазып койсо болмок да, полицияны чакырып турупчу. Ошондо тиги орус жаранына жана буян этип аткан жаранга кандайдыр чаралар көрүнбөк. Ушул электиндей ситуация болгондо өзүн өзү алдырбай, ушу кыргыз жарандар көпчүлүгү эми баягы эркек балдар, баягында да бир видеону көргөнүңүздөр, арбатта кыргыз балдар, баягы орус балдар сабап атат да, официант балдар. Ошондой провокацияларга алдырбай, наоборот, өзүңүздөрдү кармап, полиция чакырып, сразу ошол эки видео тартылган болсо, тем более бул видео ушу Кыргызстандын жаранынын укугун коргойт да. Мына бир эки жерде дагы көрүп атабыз, кыргыз кыз өзүн алдырбастан тигиреки кыз менен акырын сүйлөшүп атат, тиги кыз өзүн өзү алдырып атат да. Значит, бул жерде күнөө уже Россиянын жараны тарапка ооп атат уже. Анан ушул эки кээ бир ушул экинде ситуация болот, баягы кол салып ийишет. Кол салып ийгенде дагы ошо өзүн өзүн кармап, сразу полиция чакырып, ошо полицияга баягы тигиреки кишилердин иш аракетине сразу заявление жазып коерун өтүнөт элем да. Ушу кыргызстан биз ушул эки көбүнчө кагаз маселесине такыр көңүл бурбайбыз. Кагаз азыр көпчүлүк ушурда кагаз маселеси чечет. Бул жерде ким биринчи заявление жазса, ушул экинин заявление каралат да. Биринчи каралат, көңүл бөлүнөт десеңиз. Ооба. Чара биринчи көрүлөт.